Мен түшүндүм. Көрдүңүзбү? Решать будете вы. Азыр бир депутаты сурады, ким жоопкерчиликти алат эгерде бир кыргыз жоокер бирдеке болуп кетсе. Мен дароо айтам, депутаттар алат. Мен адамдын каны үчүн жооп бергенге даяр эмесмин. Туура түшүнүңүздөр. Анан бул жакта конституция маселеси бар. Дагы деле айтып атасыз. Мен ойлойм, менин пикиримде расмий түрдө толкование керек. Балким бул маселени биз конституциялык сотко дагы беришибиз керек. Бизге түшүндүрүп берсин ушул статьяны. Сиздин пикириңиз бул субъективдүү пикир. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, биз жанагы бул жерде бул баягы пиар кыла турган ар ким өзүнүн шайлоочулардын алдында, же башкалардын алдында мындай бир өзүнүн пиар кыла турган убакыт болбой атат да азыр. Аны мен ачык эле айтып коеюн. Мына азыр мага маалымат келди. Ак жол менен уже ак тилекти жабышты. Грузы тоже. Адам полностью на 100% жабышты. Эртең барып туруп Айдарбек жооп берсин элге. Эмне бизге ун келбей калганда. Эртең ундун баасы бир кабын 10 миңге чыгып кеткенде, 1 литр бензин 100 сомго чыгып кеткенде, бул жерде мамлекетте ойлошубуз керек да. Биз эмне көчөдө жүргөн эле бир адамдар эмеспиз да. Бул жерге келип алып силердин алдыңардан суранып, жалынып, жалбарып эле өзүбүз үчүн чечип аткан жокпуз. Силер үчүн чечип атабыз. Мамлекетибиз үчүн чечип атабыз. Коомубуз үчүн чечкенге аракет кылып атабыз. Силер, урматтуу депутаттар, коомдун жаңы шайланып келген депутаттары катары жоопкерчилик алганга тоже алыш керек жоопкерчиликти. Эртең Нуржигит Кадырбеков жооп бербейт да. Ал отурат ошо бир креслосунда. Мен адамдардын канынан корком деп кой. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, мен сиздерди дагы бир жолу чакырып кетемин. Бул жерде саясат кыла турган, өзүңдү пиарлай турган, же шайлоого бара турган, даярдана турган убакыт эмес. Мамлекеттик деңгээлде мамлекетибиздин башчысы кабыл алган чечим. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Кожоев чечимди кабыл алды. Тигил башка мамлекеттердин башчылары менен чогуу түнкү саат 2-де чечим кабыл алынды. Так, анан кийин эгерде добуш бере албасаң, башка болсо, пиарланбай, канды башканы оозуңа алып сүйлөбөстөн, жакшынакай кылып туруп, унчукпай олтуруп бергиле. Себеби эртең азыр мына мен тревожить этип аткан себеби азыр 7 посттун 4-өө жабылды. Эртең барып туруп 7 посттун баары жабылгандан кийин унду желкесине ким? Кадырбек ташып келип береби? Ким ташып келип берет? Элибизди ким багат? Элибиздин, коомубуздун ичини, тынччылыгын ким сактайт? Ошондуктан, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сизди мен иним катары как сыйлаймын, бирок оозуңузга баягы жаман сөздөрдү албастан чечим кабыл алып берүүгө, тезирээк кабыл алып берүүгө, урматтуу депутаттар, суранабыз. Менде дагы жоопкерчилик бар. Менде дагы жоопкерчилик бар, жеке адам катары. Саясатты азыраак кылып, же болбосо, көптөгөн сөздөр айтылып кетип атат, жабык иретте өткүзөйлү. Бая мен сиздерден суранып айттым эле. Регламенттин канчанчы статьясы эле? 36 статьясынын негизинде, 36 статьясы 1-пункттун негизинде. Моунда эл аралык келишимдер, аскердик маанидеги маселелер жабык артында каралат деп. Урматтуу депутаттар, ушул маселени же болбосо жабык артында чечип бериңиздер. Ошол боюнча азыр чечип туруп чечимдерди кабыл алып бериңиздер. Азыр ошол боюнча мемлекет. Рахмат. Камчы Кыдыршаевич, абдан маанилүү маалымат бердиңиз, азыр чегаралар жаап атат депчи. Казакстан биз үчүн мындан да кыйын учурларда чегараларын жапкан, эми өткөнгө кайрылбайлы дедим эле. Кыйналып турганда бизге ошондо ун керек болчу, азыр ун керек эмес, Кудайга шүгүр. Бизде аманчылык, тынччылык, эки колубуз, эки бутубуз бар, өзүбүздү өзүбүз багалабыз. Ошондо деле чегараны жапкан, биз жашап кеткенбиз. Кеп анда эмес. Экинчиден, эгерде биз жоокерлерди жөнөтсөк, Казакстан ошол чегараларын ачат деген кепилдик барбы? Бул экинчи суроо. Үчүнчүдөн, башында абдан жок сөз айттыңыз, этика маселеси депчи. Биз ал өлкөлөрдүн ички-ичине кийлигишпейбиз, комментарий бере албайбыз. Анткени кимдин кандай позициясы бар, ой пикири бар, аны айта албайбыз депчи. Ошол эле мезгилде биз пикир айтсак айтып атабыз, пиар, анан кийин саясий очко депчи. Жан дүйнөбүзгө, жүрөгүбүзгө кирип чыкпагандан кийин мындай чечимге келиш деле балким бир аз туура эмес. Мен сизди абдан сыйлайм, урматтайм. Өзүңүздүн милдетиңизди аткарып атасыз. Бул туура нерсе, бирок биз дагы пикирлерди айталы. Ошон үчүн улууга урмат дейт, күчүгө зат дейт. Баарыңыздардан эгерде бир аша кетсем, кечирим сурайм. Чоң рахмат. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, кечиресиз. Мен сиз биринчи жолу депутат болуп келатасыз. Я как один из опытных депутатов, то есть политиков,
знаю, кто о чем говорит. Отличие от вас. Рахмат.